Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Нарын 8 класстын окуучусу автоунаа менен сүзгөн аял көз жумду. Нарында жашы 7 элек бала агасынын автоунаасын айтпай айдап чыгып, адамды өлтүрө сүзүп алган деп шектелип жатат. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалымат кызматынан кабарлашты. 21 ноябрда жарандын окуучунун ата-энеси шаарга кетип, үйдө жалгыз калган. Ал агасынын короодо токтоп турган автоунаасын ачкычы жок, өз алдынча от алдырып айдап чыккан. Нарын шаарынын Жаңы жол көчөсүнө бурулуп жатып, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерин көрүп, катуу ылдамдыкта качкан. Бул учурда жолдун чети менен жөө келе жаткан 41 жаштагы аялды сүзгөн, андан кийин жолдон чыгып кетип, трансформатордун бетонун сүзүп токтогон. Кырсыктын кесепетинен аял кырсык болгон жерде көз жумган. Окуядан кийин ал окуучунун агасы жана жакын туугандары Нарын райондук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун башкармалыгынын кызматкерин ортокмокко алышкан. Алар кызматкердин көз жумган адамдын туугандарынан кечирим суроону талап кылышкан. Кызматкер денесинен жаракат алып, ооруканага жаткырылган дешти мекемеден. Азыркы учурда бул факты боюнча бардык тийиштүү материалдар чогултулуп, тергөө иштери жүрүп жатканын айтышты. Булак Спутник KG. Депутат Самый Кожо: байрак колжоолук эмес, чын болсо чара көрүлүшү керек. Ар ким каалагандай пайдалангыдай байрак колжоолук эмес, маалымат чын болсо анда чара көрүлүшү керек. Мындай билдирүүнү депутат Мирлан Самый Кожо жарыялады. Сүрөттөргө караганда Кыргызстандын желеги Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан спорттук мелдеште илинген. Интернетте дагы башка сүрөттөрдү жолуктурууга болот. Буга чейин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик тоонун айланасында түрдүү пикирлер айтылып келгенин белгилеп, депутат Улан Примов менен бирге ошол пикирлерди эске алуу менен туудагы айрым элементтерге тактоо киргизүүгө байланышкан мыйзам долбоорун демилгелеп жатышканын билдирген. Президент Садыр Жапаров да тууну өзгөртүү идеясын колдой турганын айткан болчу. Булак Сереп KG. Украинада өлгөн тажикстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. 2 ай мурун орус армиясынын катарында Украинага согушка кетип каза болгон тажикстандык жаранын сөөгү 24 ноябрда эртең менен Согди облусуна жеткирилди. Пенжикенттин Артуч айылынын 42 жаштагы тургуну Субхиддин Каноотов август айында аскерге чакырылып, 1,5 ай машыгуудан өткөндөн кийин октябрдын ортосунда Украинанын Харьков облусуна жөнөтүлгөн. Маркумдун жакындарынын бири Азоди радиосуна Субхиддин орус жарандыгын алганын жана акыркы 20 жылдан бери үй бүлөсү менен Орусияда жашап келгенин билдирди. Анын артында жубайы жана 4 баласы калды. Согушка жиберилгенге чейин ал сантехник болуп иштеген. Маектештин айтымында Субхиддин 28 адамдан турган чалгындоо тобун жетектеген. 3 ноябрда Субхиддиндин тобу Харьков облусунда дрондун чабуулуна кабылып, баары набыт болгон деди ал. Украинадагы согушта курман болгон Тажикстан жарандары тууралуу так маалымат жок. Орусия былтыр февралда Украинага кеңири масштабта аскерий чабуул баштагандан кийин түрмөдөгүлөрдү жана эмгек мигранттарын түрдүү жолдор менен согушка тартты. Тажик бириги согушка колониялардан отурган 100дөн ашуун тажикстандык катышканын ырастады. Булак Назар Ньюс KG. Газа тилкесинен Кыргызстандын 2 жараны эвакуацияланды. 24 ноябрда Газа тилкесинен Египет аркылуу Каир Москва каттамы боюнча Кыргызстандын 2 жараны ийгиликтүү эвакуацияланды. Бул тууралуу маалыматты Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Эвакуациялоо Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги, Кыргызстандын Сауд Аравиядагы элчилиги жана Каир шаарындагы Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн биргелешкен ишинин жыйынтыгында болду деп айтылат билдирүүдө. Орусиянын өкмөтү тарабынан уюштурулган эвакуация рейси Орусиянын борборуна келгенде мекендештерди Кыргызстандын Москва шаарындагы элчилигинин кызматкерлери тосуп алып, мейманканага жайгаштырган. Маалыматта Тышкы иштер министрлиги Газадан чыгып кетүүгө ниеттенген кыргызстандыктарды эвакуациялоо боюнча иштерди уланта турганы кошумчаланды. Булак Супер KG.
Жер шарындагы эң чоң айсберг ордунан жылды. Дүйнөдөгү ири антарктикалык А23 айсберги 37 жылдан кийин Түштүк океанды көздөй жыла баштады. Антарктикалык айсбергдин аянты 4000 чарчы километрге жакын, бул азыркы Нью-Йорктон 5 эсе чоң. Ресурс агенттиги спутниктен болжол менен триллион тонналык муз Антарктика жарым аралыгынан ары катуу шамалдын жана агымдын таасири астында тездик менен жылып баратканы көрүнгөнүн билдирди. А23 айсбергинде кезинде советтик Дружная 1 илимий станциясы жайгашкан. Муз 1986 жылы океан жээгиндеги тайыздыктан бөлүнүп, бирок бир ордунда токтоп калган. Айсбергдин азыр эмне себептен жылып жатканы белгисиз. Убакыттын өтүшү менен муз жоңулуп, сууда сүзүүгө ыңгайлашса керек. Ушундан улам айсберг отуруп калган жеринен жылып, океандын агымына туш болушу мүмкүн дейт Британ Антарктикалык институтунун гляциологу Оливер Марш. Эксперттер айсберг Түштүк Георгия аралдарында кайра эле тосмого такалып, аралдагы жаныбарларга коркунуч жаратышы ыктымал деп кооптонушууда. Аралды жана анын айланасын сууда миллиондогон тюлен, пингвин, деңиз канаттуулары байырлашат. Ошол эле учурда А23 айсберги мурда А68 айсберги сыяктуу эле көптөгөн майда бүлүктөргө ажырап кетиши ыктымал деген божомолдор айтылууда. Булак Азаттык.